لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Кырк Хадис Түшүндүрмөсү. 3-чү хадис. Абу Абдуррахман Абдуллах ибн Умар радıyallahu анхума айтты. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва салламдын мындай деп айтканын уктум. Ислам 5 нерсеге курулган. Аллахтан башка сыйынууга татыктуу Кудай жок. Жана Мухаммад Аллахтын элчиси деп көбөлүк берүү, намаз окуу, закет берүү, ажылык кылуу жана Рамазанда орозо кармоо. Хадистин түшүндүрмөсү. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва салламдын ислам дини 5 нерсеге курулган деген сөзүнөн максат кимде ким бул 5 түркүктү толук аткарса, анда ал адамдын дини да толук болот. Үй дагы негизги устундардан курулуп толук болгондой эле, ислам дини да үй сыяктуу негизги ушул 5 нерседен курулуп толук болот. Ислам динин чыныгы курулушка салыштыргандын себеби, курулуштун кээ бир устундары жетишпей калса, анда ал курулуш толук болбой калат. Ошондой эле ислам дининдеги 5 түркүктүн бирөөсү кем болуп калса, анда дин да толук болбой калат. Аллахтан башка сыйынууга татыктуу Кудай жок жана Мухаммад Аллахтын элчиси деп тил менен айтып, жүрөк менен тастыктоо. Жалгыз эле тил менен айтып коюу жетишсиз. Аны сөзсүз жүрөк менен да тастыкташ керек. Мухаммад. Ал Мухаммад ибн Абдуллах ал-Хашими, Курайш урусунан, Исмаил пайгамбардын урпактарынан. Ал пайгамбардын урпактарынан Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдан башка пайгамбар болгон эмес. Аллахтын элчиси деген Аллах Таала ага шариятты вахий кылган жана аны адамдарга жеткирүүгө буйрулган адам. Ошондой эле пайгамбар деп да аталат. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадар расулуллах. Аллахтан башка сыйынууга татыктуу Кудай жок жана Мухаммад Аллахтын элчиси деп айтуу бул көбөлүк келмеси. Бул келмени айтуу менен капыр адам мусулман болот. Ал эми мусулман адам бул келмеге ишенбей четке кагып каршы чыккан болсо, анда ал капыр болот. Ошондуктан бул келме ислам дининин эң биринчи жана эң негизги түркүгү болуп эсептелет. Намаз окуу бул ислам дининин экинчи түркүгү. Намазды өз убактысында калтырбай жана толугу менен окуу балагатка жеткен жана акыл эстүү мусулмандын мойнуна жүктөлгөн парз. Намаз деген сөз намаздын бардык түрлөрүн өзүнө камтыйт. Мисалы, парз намаздар, сүннөт намаздар жана нафил намаздар. Закет берүү бул исламдын 3-чү түркүгү. Закет деген Аллахка жакындоо максатында өзүнүн байлыгынан адамдарга чыгарып берүүсү парз болгон мал мүлктүн бир бөлүгүнө айтылат. Закет шарият чектеген акылуу адамдарга гана берилет. Закет чыгара турган байлыктар алтын, күмүш, мал жандыктар, жер жемиштер жана соодадагы киреше. Ажылык кылуу бул исламдын 4-чү түркүгү. Ажылык кылуу белгилүү бир убакта Аллахка сыйынуу максатында Мекке шаарындагы Харам мечитинде жайгашкан Аллахтын үйү деп аталган Каабага ажылыкты өтөө үчүн баруу. Ажылык кылуунун шарттарынан барууга кудуреттүү акчасы бар, ден соолугу үчүн жана балагатка жеткен болуусу керек. Рамазанда орозо кармоо бул исламдын 5-чи түркүгү. Орозо кармоо Аллахка сыйынуу ниетинде таң аткандан баштап күн батканга чейин оозду ача турган бардык нерселерден тыйылуу. Мисалы, жеп ичүү, дарылануунун кээ бир түрлөрү, жыныстык катнаш жана башкалар. Хадистен алынган пайдалар. Ибадаттар бир канча түрлөргө бөлүнөт. Мисалы, намаз окуу дине ибадаттарынан, ал кыймыл аракет жана сөздөрдөн турат. Ал эми закет берүү мал мүлктү сарптоо ибадаттарынан. Анткени байлыгы жок адам закет бере албайт. Орозо кармоо дине ибадаттарынан. Бирок дине ибадаттарынын башка түрүнөн. Намаз окуу кыймыл аракеттерден турат. Ал эми орозо кармоо кээ бир нерселерден тыйылуу жана таштоо менен болот. Кээ бир адамдарга кыймыл аракет жеңил болушу мүмкүн, бирок ал адамга бир нерседен тыйылуу жана аны таштоо кыйын болушу мүмкүн. Же тескерисинче, бир адамга кыймыл аракет кыйын болуп, бирок ал адамга бир нерседен тыйылуу жана таштоо жеңил болушу мүмкүн. Бул ибадаттардын түрлүү болуусунун себеби Аллах Тааланын сыноолору толук болуусу үчүн. Анткени бардык айыптардан аруу Аллах Таала өз пенделерин ушул сыяктуу ар кандай сыноолор менен сынайт.